Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда брифингди баштап жатабыз. Коронавирус илдети боюнча учурдагы эпидемиологиялык абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев айтып бермекчи. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации расскажет заместитель министра здравоохранения и социального развития Рахматуллаев Жалалидин Мамаисупович. Вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. 14 июлга карата Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалымат менен тааныштырып кеткенге уруксат этиңиздер. Акыркы бир сутка ичинде республика боюнча лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен сакайып, үйлөрүнө чыгарган жарандардын саны 1037 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 593, Ош шаарында 43, Чүй облусунда 117, Ош облусунда 94, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 32, Жалал-Абад облусунда 83, Баткен облусунда 59. Жалпы айыгып чыккандардын саны 120.731 бейтапты түздү. Бул жалпы ооругандардын 84%-ын түзүп отурат. 2021 жылдын 14 июлуна карата жалпы республика боюнча сутка ичинде лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 1398 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 778, Ош шаарында 67, Чүй облусунда 177, Ош облусунда 73, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 15, Ысык Көл облусунда 52, Жалал-Абад облусунда 111, Баткен облусунда 119. Жалпы катталган учурлардын саны 143.668 учур. Анын ичинде лабораториялык тастыкталганы 95.038, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 48.630. Оорунун жайылуу көрсөткүчү же болбосо репродуктивдүү саны арти бүгүнкү күнгө 1 бүтүндү түздү. Лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурларды региондорго бөлүнүшү төмөнкүчө. Бишкек шаарында 728 лабораториялык тастыкталган, 45 клиника эпидемиологиялык тастыкталган. Ош шаарында 66 учур лабораториялык тастыкталганы, 1 учур клиника эпидемиологиялык тастыкталган. Чүй облусунда 159 учур лабораториялык тастыкталган, 18 учур клиника эпидемиологиялык тастыкталган. Ош облусунда 63 учур лабораториялык тастыкталган, 10 учур клиника эпидемиологиялык тастыкталган. Талас облусунда 11 учурдун баары лабораториялык тастыкталган. Нарын облусунда 13 учур лабораториялык тастыкталган, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 2 учур. Ысык Көл облусунда 50 учур лабораториялык тастыкталган, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 2 учур. Жалал-Абад облусунда 111 учурдун баары лабораториялык тастыкталган. Баткен облусунда 115 учур лабораториялык тастыкталган, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 4 учур. Жалпысынан 1398 учурдун 1316 лабораториялык жол менен тастыкталган, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 82 учурду түздү. Акыркы бир сутка ичинде 11753 ПЧР изилдөө жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда жалпысынан 4675 бейтап, ал эми амбулатордук дарыланууда 14952 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 1973, Ош шаарында 199, Чүй облусунда 855, Ош облусунда 382, Талас облусунда 76, Нарын облусунда 140, Ысык Көл облусунда 467, Жалал-Абад облусунда 353, Баткен облусунда 230. Стационарларда дарыланып жаткан 4675 бейтаптын ичинен 55 бейтап же болбосо 1,1% канааттандырарлык абалда, 3034 бейтап же болбосо 64,8%
процент орто ордукта, 1358 же болбосо 29,5% оор абалда, жана 228 бейтап же болбосо 4,18% өтө оор абалда. Лаборатордук тасталган жана клиника эпидемиологик тасталган COVID-19 илдетинин амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 9530, Ош шаарында 717, Чүй облусунда 1506, Ош облусунда 654, Талас облусунда 162, Нарын облусунда 128, Ысык-Көл облусунда 128, Жалал-Абад облусунда 908, Баткен облусунда 1219. Акыркы бир сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон 10 учур катталды. Лаборатория тасталган COVID-19 4 учур, Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 2, Жалал-Абад облусунда 1. Клиника эпидемиологик тасталган COVID-19 6 учур, Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 1. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 2133 кишини түздү. Анын ичинде лаборатордук тасталган 833, клиника эпидемиологик тасталганы 1300. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган 56 медицина кызматкери катталды. Алардын ичинен Бишкекте 29, Ош шаарында 3, Баткенде 11, Жалал-Абадта 5, Ысык-Көл облусунда 1, Ош облусунда 2, Чүйдө 5. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 6012 учур катталды. Алардын ичинен бир сутка ичинде стационардан 10 медицина кызматкери айыгып чыкты. Үй карантинден 23 медицина кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча 5218 медицина кызматкери айыгып чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, адаттагыдай эле биз сиздерди коронавирус менен күрөшүүгө чакырып кетебиз. Бул бир гана медицина кызматкерлеринин гана иши эмес. Сиздер дагы өзүңүздөр тараптан медицина кызматкерлерине жардам берсеңиздер, өтө чоң жетишкендикке жетишебиз. Бул такай бет капты тагып, колдорду такай самындап жууп, андан кийин залалсыздандыруучу заттар менен залалсыздандырып, ошондой эле социалдык аралыкты сактап, улуу жаштагы биздин жарандарды аралыктан сактаганга, урматтуу жаштар, кайрылып кетем дагы бир жолу. Таза абада сейилдеткенге аракет кылыңыздар. Көпчүлүк адамдар катышкан массалык маданий иштерге катыштырбастан ден соолуктарын сактаганга сиздерди аябай чакырып кетем. Ошондой эле кафе, ресторандарга азыраак барганга чакырып кетебиз. Биз жалпы эле тамак аш уюштурулган жерлерде, жалпы коомдук тамак аш ишканаларыны, ресторанды суранып кеткенбиз. Аларга предписаниялар берилген, отуруштардын санын азайтуу боюнча, 50% азайтуу боюнча ошол отурган жерлерде дагы аралыкты сактап, отуруп эс алсак деп дайыма сиздерден суранабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андан сырткары биздин стационарлардын даярдыктары боюнча күн сайын маалымат беребиз. Бүгүнкү күнгө дагы 81 биздин стационарларда коронавируска каршы керебеттер ачылып, 6345 керебет биздин бейтаптар үчүн кызмат кылууда. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 2364 керебет иштеп жатат. Анын 147 интенсивдүү терапия керебеттери. Андан сырткары азыркы күнгө бизде 200 керебетибиз Бишкек шаарында бош турат. Ошондой эле кызыл зонада иштеп аткан биздин врачтардыбыздын саны Бишкек шаарында 343, медайымдардын саны 569. Андан сырткары медициналык жабдыктар боюнча дагы бир топ быйылкы жылга жакшы даярдыктар көргөнбүз. Бүгүнкү күнгө кызыл зонада биздин бейтаптар үчүн 5500 кычкылтек концентраторлору пайдаланып атат. Ошондой эле 450 жандандыруучу аппараттарыбыз иштеп жатат. Андан сырткары бизден
запас дагы жандандыруучу аппараттарыбыз 800 дана иштеп жатат. Жалпы эле республика боюнча запаста турат. Ошондой эле 3000ден ашуун кычкылтек концентраторлор. Ошондой эле бизде дагы резервте 1925 керебетибиз бар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Разрешите мне ознакомить со статистическими данными по COVID-19 в Кыргызстане на 14 июля. За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 1037 пациентов. Из них в городе Бишкек 593, в городе Ош 43, в Чуйской области 117, в Ошской области 94, в Таласской области 6, в Нарынской области 10, в Иссыкульской области 32, в Джалабадской области 83 и в Баткенской области 59. За весь период выздоровело 120 731 пациент. Это от общего числа заболевших составляет 84%. На 14 июля 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано лабораторной клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 1398 новых случаев. Из них в городе Бишкек 773, в городе Ош 67, в Чуйской области 177, в Ошской области 73, в Таласской области 11, в Нарынской области 15, в Иссыкульской области 52, в Джалабадской области 111 и в Баткенской области 119. За весь период зарегистрировано всего 143 668 случаев COVID-19. Из них 95 038 случаев лабораторно подтвержденные, 48 630 случаев клинико-эпидемиологически подтвержденной COVID-19. Показатель распространения или репродуктивное число RT на сегодня составил 1 целое. Лабораторные клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи COVID-19 в разрезе регионов выглядят таким образом. В городе Бишкек лабораторно подтвержденных 728 случаев, клинико-эпидемиологически подтвержденные 45. В городе Ош 66 случаев лабораторно подтвержденные, 1 случай клинико-эпидемиологический. В Чуйской области 159 случаев лабораторно подтвержденные, 18 случаев клинико-эпидемиологических. В Ошской области 63 случая лабораторно подтвержденные и 10 случаев клинико-эпидемиологических. В Таласской области все 11 случаев лабораторно подтвержденные COVID-19. В Нарынской области 13 случаев лабораторно подтвержденные, 2 случая клинико-эпидемиологических. В Иссыкульской области 50 случаев лабораторно подтвержденные и 2 случая клинико-эпидемиологических. В Джалабадской области все 111 случаев лабораторно подтвержденные. В Баткенской области 115 случаев лабораторно подтвержденные и 4 случая клинико-эпидемиологических. Итого из 1398 случаев 1316 лабораторно подтвержденные и 82 случая клинико-эпидемиологические. За сутки проведено 11 753 ПЦР-исследований. На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находится 4675 пациентов. На амбулаторном лечении находится 14 952 пациента. В стационарах города Бишкек 1973, в городе Ош 199, в Чуйской области 855, в Ошской области 382, в Таласской области 76, в Нарынской области 140, в Иссыкульской области 467, в Джалабадской области 358, в Баткенской области 230 пациентов. Из 4675 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 55 случаев или 1,1% в удовлетворительном состоянии, 3034 или 64,8% средней тяжести, 1358 пациентов или 29% в тяжелом состоянии и 228 пациентов или 0,4%
4,8% в крайне тяжелом состоянии. Амбулаторное лечение получает с лабораторной клиникой подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 9530, в городе Ош 717, в Чуйской области 1506, в Ошской области 654, в Таласской области 128, в Нарынской области 128, в Джалабадской области 908 и в Баткенской области 1219 пациентов. К сожалению, летальные исходы регистрируются. За последние сутки зарегистрированы 10 летальных случаев от COVID-19. От лабораторно подтвержденного COVID-19 4 случая. Из них в городе Бишкек 1, в Чуйской области 2, в Джалабадской области 1. От клиники эпидемиологически подтвержденного COVID-19 6 случаев зарегистрировано. В городе Бишкек 4, в Чуйской области 1, в Джалабадской области 1. По республике зарегистрировано всего 2133 случая с летальным исходом. Из них лабораторно подтвержденные 833, клиника эпидемиологически подтвержденные 1300. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 56 случаев, новых случаев COVID-19. В городе Бишкек 29, в городе Ош 3, в Баткенской области 11, в Джалабадской области 5, в Иссыкульской области 1, в Ошской области 2 и в Чуйской области 5 случаев. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6012 случаев. За сутки из стационаров выписаны 10 медицинских работников, из домашней самоизоляции выписаны 23 медицинских работника. Всего по республике выздоровели 5218 медицинских работников. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, еще раз призываем соблюдать все санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила, наши требования, постоянно носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, меньше посещать массовые культурные мероприятия. Особенно к молодежи мы каждый день обращаемся, и сейчас обращаюсь. Берегите здоровье близких, родных в старшем возрасте, старше 65 лет, чтобы они находились на свежем воздухе, уединение дома, и, естественно, чтобы они меньше посещали массовые мероприятия. И будьте осторожны в автотранспортах, где очень много народу ездит. И я думаю, при строгом соблюдении наших требований можно избежать заражения коронавируса. Естественно, призываю прийти на прививочные пункты и получить прививку против коронавируса. Вакцинация – это самый основной метод профилактики, защиты от коронавируса себя и других. Желаю здоровья. Спасибо за внимание. Рахмат Джалалидин Мамаюсупович.